Салам достор. Мен сиздерге азыр эгерде сиздердин Facebook аккаунтуңуздар бар болсо, аны арендага берип кошумча жума сайын акча таба турган бир жумуш боюнча маалымат бере кетмекчимин. Мына ушинтип акчасы чыгып атат. Мага 2 жума тең түштү. Ошондуктан текшерүүдөн өткөндөн кийин гана мен сиздерге сунуштап атам. Бул менин Telegram каналым. Ушул каналда кеңири маалымат берилет. Күнүнө 0,7 цент доллардан төлөп берет экен бизге. Ошондо жумасына ар четвергде биздин Kiwi десеңер, Kiwi кошелек, банковский карта, любой немеңер жазсаңар, ошол жазган кошелегиңарга акча түшөт экен. Ар 4-чү күнү 5 долларга жакын акча түшөт экен. Мага биринчисинде 323 түштү. Кечеги жумасында 368 түштү да. Азыр жогоруда көрсөтүп кеткендей эле. Буга катталуу үчүн описаниядагы ссылканы басабыз достор. Баскандан кийин стартты басып, ушул жерде эмнени сураса, ошолорду жазабыз. Неге өзүңүздөр көрүп тургандай, все понятно, хорошо, понятно, да, я все сделал деген басасыздар. Буну Facebook аккаунтту арендага бериш үчүн биз 2 жылдык Facebook аккаунтубуз ачылганына 2 жыл болуш керек, 100 друзьябыз болуш керек, 10-15 публикация болуш керек. Больше 2 лет дегенди басасыздар. Ошондо сиздерге Facebook'уңуздарды арендага берсеңиздер болот. Больше 100 дегенди басабыз, друзья. Бул жакты ботко катталардан мурун достор, биз Facebook аккаунтубузду туура настройка кылып алышыбыз керек. Facebook аккаунтка кирип, шашпай, почтабызды, телефон номерибизди жазып, 100 друзья болдубу, аны текшерип, 10-15 публикация жасап, другая страна дегенден биз неме кылабыз, Кыргызстанды тандайбыз. Ушул жерге арендага берип, алар реклама катары колдонулушат экен биздин Facebook'убузду. Ошондуктан бизге киришпейт, личный немебизге эч нерсеге тийишпейт экен. Кадимкидей эле колдонуп кирип чыгып жүрө берет экен биз. Кыргызстанды тандагандан кийин телефондон кирип атсаңар, телефонду, компьютерден кирип атсаңар, компьютерди тандайсыңар. Буга сөзсүз түрдө Telegram, анан Instagram керектелет. Telegramдан немеге бересиңер, арендага бересиңер, Instagramдан Facebook'ту мындай связь кыласыңар да бири-биринечи. Анда кеттик достор, азыр биз Instagram аккаунтубузга киребиз дагы, ушул жерде настройки дегенге киребиз. Жогору жакта 3 чекитти бассак, настройки чыгат. Мен жаңы бул экинчи жолу видео тартып аткан аккаунтум, экинчи жолу арендага берип атам. Биринчи арендага бергенде видео тартпай калганмын. Мына жерден биз настройка кирип, аккаунт дегенге киребиз дагы. Ушул жерден переключение кылып атканда өзүм да бир аз адаштым достор. Ал үчүн сөзсүз түрдө мына жердеги бот айтып аткан стрелка коюп атпайбы, ошолорго көңүл бургула. Мынакей кайсыдан кирейин, кайсыга киресиңер, бүт бардыгына стрелка коюп атат. Ушул жердечи адашпастан, шашпастан, башка кнопкаларды басып берейинчи деп баспастан, кеңири ошол неме менен мына меники галочка коюлуптур. Кеңири эми шашпай анан кийин жасагыла да, аны оңдогонго мүмкүн эмес экен, себеби Telegram боттончу. Мынакей достор, Facebook аккаунтубуз баягындай галочка чыкты. Эми готово дегенди басабыз. Мындай нерсе мага чыккан жок, ошондуктан не сейчас, эгер чыгып калса не сейчасты басасыздар. Мага чыккан жок, ошон үчүн окей дегенди бастым. Мындай болуп, галочка болуп чыкты, көрдүңүздөр жогоруда. Галочка есть дегенди басабыз. Кет. Чуш, видео тарттым. Эми бул жерде переключать профессиональный аккаунт дегенди басат экенбиз. Видео тартып атканда ушундай чалуулар көп келет, кечиресиздер. Переключать, мына жерде мен да бир аз адаштым окшойт. Профессиональный аккаунтка кайра туташтырып, анан кийин
Бул жерде дагы баштагымда чыкты эле, мунусунда негедир чыкпады, бирок нар жак бер жагына чокуп издесеңиздер болот, зерикпей. Бизнес аккаунт дегенди басып туруп мага чалып атат WhatsApp'тан. Ой, чалбай тургула. 2 жылдык Facebook аккаунттар обычно аябай неме экен, керек болот экен бул жака. Ар бир стрелкаларды көңүл буруп 2 окно менен мен иштеп аткандай бир Telegram, бир Instagram кылып. Түшүнбөсөңүздөр кайра Telegramга келип карап дегендей. Бул жерде Android'ти белгилейсиз. Эгерде компьютермен кирип атсаңар, анда iOS дегенди белгилейсиңер. Мен Android'ти белгилеймин. Сиздерде ушундай неме болуш керек. Теперь у вас есть деп турбайбы? Ана инструменты для работы дегенде. Кыскасы ушул жерибиз пайда болуш керек да менюдачы. Мынакей ушул менюда пайда болуш керек инструменты деген. Android'ти белгилейбиз, достор. Эми биз мына ссылкага киребиз. Кирип туруп Facebook аккаунтубузду, рекламный аккаунт создавать этебиз. Ал үчүн ссылканы басабыз, өздөрү берген ссылканы. Шилтемени басабыз, ачылсын азыр. Ачылганда бул жерде менин тур чалбай. Бул жерде менин эски аккаунтум бар болгондугуна байланыштуу буну азыр өчүрүп атам. Өчүрүп жаңы создавать этебиз жаңы аккаунтка. Ал үчүн мына жерде создать аккаунт дегенди басабыз. Ами кайра түшүнбөгөн ушундай токтой турса болот да. Бул жерге Facebook логин почтабызды жогоруда айтып кетпедимби? Почта Facebookка кирип, ботко киргендин алдын Facebookка кирип шашпай, почтаңарды, телефон номериңерди жазгыла дедим го. Ошол жерге паролуңарды унуткандар эстеп, восстановить этип дегендей. Ушул жерге Facebookка туташтырган почтабызды, анан Facebook аккаунтубуздун паролун жазып киребиз. Бул жерге кирип, создать аккаунт дегенди басаганда бизге азыр мындай окошко, мындай терезе чыгат. Ушул жерден биз компания название коебуз да, мындай ат ыйгарабыз. Мынакей ат ыйгардым, достор. Сөзсүз түрдө англис тамгалары менен кылыңыздар. Кайрадан дагы жасап көрөбүз. Англис тамгалары менен басабыз дагы Facebook аккаунтубуздун немесин жазабыз. Почтабызды. Мен номерimi алмаштырганым байланыштуу ушундай запрос проверкага келди. Бул жерде мен эмне кылдым? Көңүл буруңуздар, кээ бир адамдарга да ушундай келип атыптыр. Мен бул жерде сделать фото деп туруп, водительский правамды тартып жөнөттүм кечкурун. Кечкурун жөнөтүп, эми бул жактан неме болтам. Кайрадан башынан кирип атам да. Бул жактан кайра ал жерди таппай калдым, ошондуктан бул жактан кайра Facebook аккаунт немеге берип атабыз го, боттон, Telegramдан. Ошо Telegramга кирип, ана биринчи турган ссылканы бастым. Удостоверение сураган, аны жөнөткөнмүн. Эми кайра биз ал жерден таппай калдым, ошондуктан Не болот? Ссылканы бастым. Ушул жакта түзүп атпайбызбы? Биринчи ушулардын баардыгын жасап, анан кийин баягындай удостоверение сурады эле. Аны жөнөтүп кеч болуп кетти. Ошондуктан мен эртеси күнү экинчи видеонун экинчи бөлүгүн тарта баштадым. Кайрадан башынан создавать аккаунт кылдым. Мына жерде создать аккаунт деп азыркы жазган эле нерсени кайра мен англис тилинде жаздым бул жерге.
улантылып кетпесе. Название компания дегенге деле Мира Токтали кызы дедим. Достор, Имяга жаздым, дагы Мира айтып Токтали калабыз кызы деп, кайрадан анан эле. Facebook аккаунттагы электронный адрести жаздым. Отправить дегенди бастым. Бул Facebook жерге аккаунтту удостоверение личности деп сураган. отправить дегенди баскандан кийин аккаунт создан деп чыкты. Готово дегенди басабыз. Ушул жерден Азыр готово дегенди басып туруп күтүп турабыз. Мынакей достор, Начать дегенди басабыз. подтвердить дегенди бастым. Бул жерде биз азыр рекламный неме аккаунт создавать этип атабыз, достор. Начать дегенди басабыз. Начать деген басып көрөбүз. Эми биз бул жерден немени табышыбыз керек. Что продолжить Эмне эле подтвердить азыр боттон электронный көрөм. адрес. Мен ушул телефондон киришке туура келип атат. Башка жактан кирдим эле. Бирок телефондон кириш керек экен, подтвердить кылышыбыз керек. Ал үчүн мен бул жака mail.ru деп кирейин. Мынакей достор, mail.ruга келген почтаны подтвердить дегенди бассам ушундай терезе ачылды. Эми биз Facebook'a киребиз. Бул жерден кайра Facebook'a кирип атам, достор. Жазып алып, Facebook'тан чыгып кеткенине байланыштуу кайра кирип атам. Себеби биз азыр немени почтабызды подтвердить кылышыбыз керек. Facebook аккаунтка да кирип атат. Мынакей настройки компании деп чыкты. Мира Токтали кызы деп турат. Сохранить кылып алабыз, кийинкиде жөн эле кире бергенге биз сохранить кылабыз дагы. Ваш электронный адрес подтвержден деди, көрдүңүздөрбү? Менин почтама неме барды, эмне эле подтвердить деп SMS барат да почтагачы, ошо подтвердить дегенди басабыз. Кайсы телефондон кирип атсак, ошо телефондо почтабызга барат. Жазып атабыз го мынага почтабызды, ошого барат, SMS болуп электронный почтабызга барат. Ошону подтвердить дегенди басабыз. Мына жерге мынакей электронный адрес дегенге биздин почтабыз жазылып турушу керек. Ушул жерге көңүл бургула. Сөз түрдө почтабыз жазылып туруш керек. Эми биз туура кылып Подтвержден болуп. Телеграмга киребиз дагы. Эми мына 4 чекитти басабыз дагы. Басам. Готово дегенди басабыз. Готованы жөнөтөбүз. Готово дегенди баскандан кийин бул жерге электронный почтаңарды бандай подтвердить кылгыла деп атпайбы? Мен ага чейин эле подтвердить кылып койдум. Сделал дегенди басабыз. Уже подтвердить кылып койдук почтаны. Электронный адрес деген жерге почтанын адреси турат. Демек биз подтвердить кылганда гана ал турат. Мына жерге электронный адрес дегенге менин адресим түштү. Значит, бардыгы жайында. Эми биз сделал деген Ботко келебиз да сделал деген басабыз, достор. версиясын. Бул жерден эми биз отправить письмо подтверждение еще раз де. Подтвердить деген боюнча кайра эле суроолор жаралып атат. Ооба, подтвердить болду. Подтвердил дегенди басабыз. Ошондуктан подтвердить дегенди басып коеюн. Электронный почтабызды бул жерге жазабыз. Алар кирип текшериш үчүн биз Facebook'a уланган электронный почтабызды бул жерге жазып жөнөтөбүз. Логинди да жазып жөнөттүм. Эми биз Андан соң ошо немени Facebook аккаунтубуздун паролун жөнөтөбүз. Андан кийин неме сурайт? Выплата сурайт. Ошо выплатаны Kiwi кошелек деп жөнөтөбүз. Kiwi деп туруп неме кылабыз. Kiwi деп туруп +996 деп Kiwi номериңерди жазасыңар. Андан неме страна сурайт, ал жерге биз Латвияны тандап койдум,